Саламатсыздарбы достор. Мынакей жаз дагы келатат и аллергиясы барлар жаздан коркушат. Көпчүлүгү аллергиясы бар, ошондуктан кантип аллергиядан биротоло айрылса болот. Мисалы аптечный препараттарды ичкенде көбүнчө гормональный убактылынча эле басат, но кийинкисинде ол таблетка уже жардам бербей калат да, ондон күчтүүгө түшөт. Ошентип жылда аллергия болгондор аябай көп. Ошону жок кылыш үчүн биринчи очередь биз аллергия эмне себептен болуп атканын билишибиз керек. Причинасы организмде паразиттер көбөйүп, иммунитет түшүп кеткен. Аллергия это ослабленный иммунитет деп айтылат. Ошондуктан паразиттерди кетириш үчүн биринчи очередь организм тазалаш керек. Кандай оору болбосун, организмди тазалаш керек. Мынакей мына сок алоэ, бул чистый стабилизированный сок алоэ. Алоэ барбаденси миллер деген сорттун маңызы. Бунун ичинде 98% чистый сок, 1 литровый көлөмү. Эртең менен кечинде ичебиз ачкарын. Буну ичкенде бул на клеточном уровне организмди тазалай баштайт. Организмде кычкылтек эмес, щелочной баланска келтирет. Щелочной баланста паразиттер жашай албайт, клеткалар жакшы алмашат. Ошондуктан алоэ аябай паразиттерге каршы жакшы көрүшөт. Бул еще ичегилерибизди тазалайт, язваларды жок кылат, клеткаларды жаңыртат, организмден токсиндерди, шлактарды чыгарат. Запор болгондор жоголот, запорлору. И алоэн составында 200дөн ашык полезный компоненттер бар. Ошондуктан бул бир эле организмди тазалабастан, бул еще клеткаларга туура питание берип атат. И мына жерге көңүл бурсаңыздар, бул жерде мынакей институт, международный институт алоэ деген сертификат берилген. То есть институт алоэ буну далилдеп, что действительно бунун ичинде алоэ экенин далилдеп берген. Андан сырткары кошерный сертификат, бул дагы аябай күчтүү сертификат. И билесиздерби, эч кандай сетевой компаниянын БАДылары кошерный сертификат ушул убакка чейин алыша алган эмес. Анан мына бул сертификаттын артында халяль деген сертификат дагы сразу мына банкага жабышылган. Ол халяль деген сертификат международного уровня. То есть ол сертификатты Россия же Кыргызстан берген эмес, ону дүйнөлүк деңгээлдеги халяль деген сертификат берилген. Бунун составында аябай көп витамин, 200дөн ашык полезный компонент, онун ичинде 18 аминокислота, 12 витамин жана минералдар бар. Ошондуктан бул организмди тазалап атканчалык ошондой эле еще иммунитет да көтөрүп, клеткаларга туура питание берет. Кечинде жатарда мына проби деген витаминдерди ичебиз. Бул деген бир капсуланы эле ичебиз. Бул деген полезные бактерия, пробиотики деген. Биз именно биздин жоон ичегибизде жашаган полезный бактериялар болуш керек. Туура эмес тамактанганыбыздан жана паразиттер көбөйүп кеткенден полезный бактериялар өлө баштайт, ошондо иммунитет түшөт. А бул пробиотикти ичкенде бул тамак аш сиңирген системаны оңдойт. Биринчиден иммунитетти көтөрөт, микрофлора кишечникти тазалайт, вредный бактериялар өлтүрүп, полезный бактерияларды көбөйтөт. Ошондуктан тез ооруй бергендерге дагы именно ушу пробиотикти ичиш керек. Иммунитетти көтөргүсү келгендер да пробиотикти ичиш керек. Көп антибиотик ичип, укол алып больницада жаткандар дагы сөзсүз түрдө пробиотикти ичиш керек. Себеби микрофлора кишечникти восстанавливать этип, полезный бактерияларды көбөйтөт. Ошондо иммунитет көтөрүлөт. Иммун бленд деген витамин, сөзсүз түрдө аллергияны жок кылыш үчүн обязательно иммунитетти көтөрүш керек. Бул жерде комплекс витаминов, бул бир эле витамин эмес, бул жерде комплекс витаминов, бардыгы витаминдер биздин ден соолугубузга аябай пайдалуу. Ошондуктан иммун бленд деп айтылат, иммунитетти көтөрөт. Негизи бардык ооруну иммунитет көтөрөт. Ошон үчүн иммунитетти көтөрүп поддерживать этип туруш зарыл. Особенно аллергиясы барлар ошону сөзсүз комплексный түрүндө ичиш керек. Анан дагы пчелиный пыльца, арылардын пыльцасы. Кыргызча пыльцаны эмне деп айтат билбейм, бирок пыльца бул именно биздин ден соолукка өтө чоң пайдасы бар. Ар түрлүү гүлдөрдүн чаңдарынан чогулткан арылар өзүнүн шилекейлерин кошуп, уяларына топтошот. Ошол пыльцада өтө көп аминокислота жана минералдар бар. Биздин ден соолугубузга өтө пайдалуу, кандын структурасын тазалайт, иммунитетти көтөрөт, мышечный масса, клеткаларга өтө сонун питание берет.
келет. Истощенный организм, истощенный голодный клеткаларга дагы мына бул пыльца өтө сонун пайдасы бар. Ошондуктан бул пыльцаны аллергиясы барлар дагы ичет. Ошондой эле бул пыльца дагы кимге пайдасы бар? Өтө арык адамдарга, ашказаны ооругандарга, язвасы барларга бул витаминди ичкенде көбү байкайт, что кожам жакшынакай болуп, сыйдан болуп, тырыштар кетти дейт. Тез курсагым ачпай калды, алым курубай калды дейт, бодрый болуп атам дейт. Чачтарым, тырмактарым да аябай жакшы өсүп атат деп көбү байкашат да. Негизи ошонун баардыгы мына благодаря этим витаминам. Анан мынакей алоэ ферс деген, англисче бул первый деген которулат, первый помощь. Бунун составында 78% сок алоэ, алоэнин согу, и буга 11 целебные травы кошулган. Ошондой эле мына жерде сертификаттагы Международный институт алоэ берген, и халяль деген сертификат. Буга спирт кошулган эмес, 11 целебные травы. Первый помощь при любых бизде как домашняя аптечкада үйдө туруш керек. Мисалы бир жериңер сыйрылып кетти, бирдеке чагып алды, күйүп калдыбы, аллергия болдубу, ошондой нерселерге буну чачыш керек. Өзүнүн немеси бар, пистолетиги, пульверизатору, и ошол менен чачабыз. Гайморити барларга мурунна чачат, тамагы ооруп, ангина болгондор дагы тамагына чачат, чач түшкөндөр дагы чачын жуугандан кийин чачса болот. Аллергияларга тез бул мурдун тазалап туруш керек, мурдуна чачып, тамагына чачыш керек. Вот ушинтип аллергиядан кутулса болот. Аллергияны жаз баштай электе башташ керек. Негизи кышы менен лечитетип, иммунитетти көтөрүш керек. Азыр жаз келе элек маалда эртерээк кам көрсөңүздөр болот. Саламатта болуңуздар.